Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын темасы 1-май эмгекчилердин эл аралык күнү. Тарбиялык саатыбыздын максаты 1-май майрамынын жаралуу тарыхы, 1-май хронологиялык даталарды билүү, ата мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка, намыскөйлүккө, эмгекчилдикке багыттоо. 1-май эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү. 1886-жылы АКШнын Чикаго шаарында эмгекчилер эмгек күнүнүн 15 сааттан 8 саатка кыскартылсын деп белгилөө талабы менен демонстрация чыгышкан. Бул күнү жыл сайын жумушчулардын демонстрациясын өткөрүү жөнүндө чечим чыгып, 1889-жылы июлда 2 интернационалдын Париж конгрессинде кабыл алынган. Бүгүнкү күндө 1-май дүйнөнүн 66 өлкөсүндө салтанаттуу белгиленет. Эмгек майрамы Кыргызстанда биринчи жолу 1919-жылы Бишкек шаарында белгиленген. Большевиктер уюштурган салтанатка шаардын калкы чогулуп, митинг өткөрүлүп, майрамдык маана жаратуу жана 1-майды белгилөө жөрөлгөсү жасалып, майрамдык салт түптөлгөн. Майрамга чогулган большевиктер, кызыл аскерлер жана шаар калкы революциялык ыр менен Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрү аркылуу Эмен паркына келип, андагы боордоштордун көрүстөнүнө гүл коюшкан. 1-май баарыбыз эңсеп күткөн, жан дүйнөбүздү эргиткен нукура элдик майрам. Тынчтыктын, жаздын, эмгектин символу катары бул күн муундан муунга жүрөккө сакталып келатат. Бүгүн майрамдап чыккан ким болбосун, тилине, тегине, динине карабастан тилектеш, тагдырлаш, максатташ экенин сезишет. Чынында эле тынчтык менен эмгек ар бир адам жашоосунда таяна турган кош дөөлөт. Ар кимибиз ак ниет эмгегибиз менен үй бүлөбүздү, өлкөбүздү чыңдап жатабыз. Өлкөбүздөгү тынчтыкты, ынтымакты, биримдикти көзүбүздүн карегиндей сактайлы. Баарыңыздарга бекем ден соолук, ачык асман, бакубаттык каалайм. Анда эмесе төмөндөгү 1-май хронологиялык даталарга көңүлүңөрдү бургула.